Тезуода Лондон BBC саламатсыздарбы. Эл аралык жаңылыктар менен тааныштырып, сиздер менен Гүлнара Касманбетова. Президент Трамп Нью-Йоркто чабуул жасаган адамга өлүм жазасы берилиши керек деди. Мьянма Аң Сан Суу Чжи аскердик чаралардан 600 000 рохинжа качып чыккан Ракайн штатына биринчи жолу барды. Быйыл октябрь инкылабына 100 жыл. Ленинден сөөгүн көмөгө убакыт жеттиби? Ижарага алган унаа менен Нью-Йоркто жөө кишилер жана велосипедчиндерди тебелеткен киши терроризм боюнча айыпталууда. 29 жаштагы Сайфулло Саипов Өзбекстандан мигрант болуп келип, ислам мамлекети делген топтун видеолоруна шыктанып, колунан келишинче көп адам өлтүрүүнү каалаганын полицияга айтып берген. Нью-Йорктуктар шейшемби күнү каза тапкан 8 кишини эскерүүдө. Кылмышкер деп шектелген Сайфулло Саипов сотко коляска менен келди. Ага терроризм баш болгон бир катар айыптоолор боюнча өлүм жазасы берилиши мүмкүн. Прокурорлор аны бул кылмышка эмне түрткөнү ачык экенин айтууда. Саипов ислам мамлекети тобунун видеолору аны шыктандырганын жана бул чабуулду 2 ай бою пландаганын мойнуна алды. Саиповдун унаасы окуучуларды ташыган автобусту сүзүп токтогон. Болбосо ал Бруклин көпүрөсүнө чейин элди тебелеп өтүүнү пландаган. Полиция анын Нью-Джерси штатындагы үйүндө тинтүү жүргүзүп, далилдерди таап чыкты. Ал арада АКШ президенти өлкөнүн миграция саясатын өзгөртүү максатында Саипов сыяктууларга Америкага келүүгө укук берген жашыл карта лотереясын токтотууну талап кылды. Green Card лотерея программасын токтотуу боюнча Конгресс менен дароо иштешүүнү көздөйбүз. Биз саясий жактан туура эмес болсо дагы катуураак, курчураак чара көрүшүбүз керек. 1990 жылы бардык саясий катмарлар колдоп чыккан виза лотерея программасын негиздеген кишилердин бири президентти сынга алды. Америка эли жиктеп, сөөмөй кесеп, шылыңдаган кишини эмес, накта жетекчини каалайт. Каргашалуу окуядан бир күн өтөрүкте президент бөлүп жарган адатын койгон жок. Полиция Саиповдун турмушу жөнүндө ар бир фактыны териштирүүдө. Анын кылмышы 100 миңдеген мигранттарга залакасын тийгизди. Мьянмар армия этникалык тазалоо жүргүзгөн Ракайн штатына барбаган үчүн Аң Сан Суу Чжи бир нече ай бою сынга калган. Бүгүн өлкө лидери аймакка биринчи жолу барып, айрым диний өкүлдөр менен жолукту. Бирок анын арыздашпай тынч жашагыла деген кеңеши Бангладешке качып барган миңдеген рохинжа мусулмандарына тиешеси жок болду. Аймакка барбай койду деп кескин сынга кабылган Суу Чжи август айында күч алган рохинжа мусулмандарына каршы зомбулуктан кийин биринчи жолу Ракайнга барды. Мьянманын де-факто лидери аймакка келет деп коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Суу Чжини Ракайн аймагынын борбору Ситвиден тик учак менен Мауңдау шаарына алып келишти. Рохинжа мусулмандарына каршы зомбулук дал ушул аймакта катуу болгон эле. Август айында рохинжа козголоңчулары полиция бекеттерине кол салгандан кийин өкмөт күчтөрү аскердик операцияны баштаган. Аскерлердин зомбулугунан 100 миңдегендер аргасыз жер которду. Бириккен Улуттар уюму аскердик операцияны этникалык тазалоо деп атады. Аймактан качып чыккан рохинжалыктар кыйноого, сексуалдык зомбулукка кабылып, үй мүлкүн Мьянманын жоокерлери өрттөгөнү маалымдашкан. Мьянма болсо этникалык тазалоо болду деген маалыматты четке кагып келет. Суу Чжи аймактагы мусулман диний лидерлери менен жолугуп, жергиликтүү калкка араздашууну токтотууга чакырды. Өкмөт жардам берүүгө умтулат деп кошумчалады. Бирок Суу Чжи эң эски маселеге токтолгон жок. Бангладешке качкан 1 миллион рохинжа мусулмандардын тагдыры бүдөмүк бойдон. Буга чейин качкындар артка кайтып келсе болот деп айтылган. Бирок Мьянмада рохинжа козголоңчулары күч алат деген кооптонуудан улам өкмөт бул сөздөн артка кайтышы да мүмкүн. Сиз көрүп жаткан BBC эмегүндүн башка кабарларынын тизмеги. Тегерандагы жолугушууда Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменей президент Путинди Американы изоляцияга алуу жолдорун табууга үндөдү. Аятолла Хаменей Сирия согушундагы шериктештик эки өлкө чогуу көп нерсеге жетишерин көрсөттү деди. Эки тарап Ирандан өзөктүк программасын токтотуу боюнча дүйнөлүк державалар менен түзгөн келишимин колдоого алды. Президент Трамп бул келишимге каршы чыккан. Борбордук чалгындоо агенттиги Осама бин Ладенден өз колу менен жазган күндөлүгүн ачыкка чыгарды.
Ал 2011 жылы Пакистанда Бен Ладенди жок кылган рейдтен кийин табылган. Күндөлүк террорчул уюмдардын тармактарга бөлүнгөн табиятын түшүнүүгө, ошондой эле Бен Ладен өлгөндө алар туш келген көйгөйлөрдү аңдоого жардам берет дейт агенттик. Испан прокурорлору жогорку соттон Каталониянын кызматтан алынган лидери Карлес Пучдемонтту жана Бельгияга аны менен чогуу кеткен мурунку өкмөттүн 4 мүчөсүн Европада камакка алуу жөнүндө буйрук чыгарууну өтүндү. Булар бүгүн Мадриттеги сот ишине келбей койду. Айыптоочулар Каталан өкмөтүнүн сотко келген башка 8 мүчөсүн абакка кесүүнү сурады. Быйыл 20-кылымда мүнөсүн аныктаган Октябрь революциясынын 100 жылдыгы. BBC революциянын жол башчысы Владимир Лениндин сөөгү ачык сакталып турган Москва шаарына барып, большевизмдин негиздөөчүсү тууралуу азыркы орустардын пикирин сурады. Москванын четиндеги паркта жайгашкан айкелдер өткөн коммунизм доорунун калдыктары. Ал эми айтылган доордун кызыл жылдызы Орусиядагы инкылаптын лидери Владимир Ленин. Бирок коммунизм доорунда Ленинге айкел тургузгандан тышкары анын денеси дагы сакталып, көргөзмөгө коюлган. Ленин өлбөс, өчпөс деген советтик ураан бар эле. Анын денесин сактап калуу үчүн бүтүндөй илимий институт түзүлгөн. Арине убакыт өткөн сайын Лениндин терисинин кай бир бөлүктөрү желим жана башка материалдар менен алмаштырылган. Кызыл аянттагы Лениндин мавзолейи СССР доорунда ыйык жайда эле болгон. Ал заманда инкылапчыны келип көрүү керт башына сыйынуунун жогорку чеги деп атасак болот. Бирок Лениндин революциясына 100 жыл өткөндөн кийин, балким мавзолейди жаап, ал эми анын сөөгүн жерге берүүгө убакыт келди. Менимче анын сөөгү жерге берилиши керек. Инкылаптын символу өз ордун тапканы жакшы. Анын орду кызыл аянт эмес. Орусиянын коммунисттик партиясы болсо ага жол бербейт. Партиянын лидери Геннадий Зюганов ага эч кимдин колу тийбейт. Бирөө аракет кылса, аны кууп салабыз деп айтты. Станислав Свистуновдун бизнеси сөөктү жерге берүү жөрөлгөлөрүнө байлануу. Андан тышкары Станислав Лениндин алыскы жээни. Был вариант захоронения. Ал Лениндин сөөгүн мавзолейде жерге берсе болот. Бул кадам аркылуу жерге берүү керек дегендердин да, мавзолейде калышы абзел деп айткандардын да пикири канааттандырылат деп айтты. Кызыл аянтта Лениндин сөөгү калабы же жокпу белгисиз. Бирок ал орусиялыктардын жаңы муунуна музейдеги мурдагы доордон калган кызыктуу айкелдердин бирине айланды. Спорт. Тоттенхамдын менеджери Маурисио Почеттино анын командасы Чемпиондор лигасында биринчи жолу Реал Мадридти 3-1 менен жеңип, Европанын элиталык клубтарынын катарында экенин далилдеди деп айтты. Нокаут оюндарына жолдомо алган Тоттенхамдын 2 голун Деле Али киргизди. Манчестер Ситинин аргентиналык чабуулчусу Сергей Агуеро буга чейин 177 гол тепкен Эрик Брукстан озуп 178 гол киргизди. Ал рекордтук голун 4-2 эсебинде Наполини утуп алган оюнда тепти. Сити Чемпиондор лигасынын нокаут оюндарына жолдомо алды. Бүгүн Европа лигасында Арсенал Белградтын кызыл жылдызын утса, андан ары ири жетишкендиктерге умтула алат. Клубтун менеджери Арсен Венгер командасындагы ротацияны улантууда. Ал эми Эвертон Лионго утулса, оюндардан чыгып калат. Алар 3 оюнда бир гана упай алып, англис командаларынын арасында эң начар ойноп баштады. Эми Кытайдагы Юннан зоопаркын көрөлү. Ал жерде жакында эле төрөлгөн ак жолборстун 6 күчүгө жаңыдан торолуп келаткан кези. Эне жолборс жана анын балдарын 24 саат бою багып, саламаттыгына байкоо салып турушат. Табиятта өтө сейрек кездешкен ак жолборстор 3-4 эле күчүктүү болушат. Эч нерседен коркпогону менен жолборстун бул түрү жоголуп кетүү коркунучуна кептелип калган чагы. Балакай жолборстор 3 ай дегенде туристтер менен тааныша баштайт. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, оодо кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.